Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча мамлекеттик стратегиясы тууралуу түшүндүрүү жана жеткирүү боюнча иш-чаралар өтүүдө. Ишенал Арабаев атындагы КМУда Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 5-июнундагы номер 137 жарлыгы менен бекитилген 2025-2030 жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиясын профессордук окутуучулар курамына түшүндүрүү жана жеткирүү боюнча иш-чаралар бекитилген планга ылайык 27 январдан 4 февралга чейин өткөрүлөт. Иш-чарада стратегиянын максаты, мааниси, мазмуну боюнча даярдалган кеңири маалыматтар презентация аркылуу көрсөтүлөт. Андан тышкары Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору тарабынан коррупциянын алдын алуу боюнча кеңешме өткөрүлдү. Иш-чаранын негизги максаты болуп, университеттин профессордук окутуучулар курамына жана жалпы кызматкерлерине коррупцияга каршы күрөшүүнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүү, ошондой эле мыйзамдардын талаптарына жана университеттин ички нормативдик документтерин бекем сактоону камсыздоо белгиленди. Ошондой эле университетте коррупцияга каршы күрөшүү жана тазалыкты сактоо боюнча жаңы механизмдер, ишмердүүлүктү жакшыртуу боюнча бир нече сунуштар жана иш-чаралар сунушталды. Университетте жыл сайын ошол коррупциянын алдын алуу боюнча жалпы анкетелөө жүргүзүлөт. Анкета жыйынтыгында окумуштуулар кеңешинде ушул маселе, коррупция менен күрөшүү маселеси каралат. Андан сырткары университеттин ректорунун дагы АВН порталында өзүнүн жеке телефон номери бар, электрондук дареги бар. Ошого студенттер студенттер гана эмес, окутуучулар дагы ошол коррупциялык элементтер боюнча өздөрүнүн маалыматтарын жибере алышат. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан конок лекциялар өткөрүлүп, коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча студенттер арасында активдүү анкетелөө жүргүзүлүп турат. Лекциялардын жүрүшүндө коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизги принциптери, тажрыйбалуу методдору жана ушул маселени чечүүдө мамлекеттик орган жана коомдун ролу тууралуу кеңири маалымат берилип турат. Биздин Кыргызстанда дагы азыркы учурда коррупцияга каршы коррупцияны жоюу жөнүндө ар кандай күрөшүүлөр жүрүүдө. Коррупция түп тамыры менен жок болот дегенге ишене албайм, бирок ошол азайса биздин мамлекетибиз дагы бир эле тараптан эмес, ар кайсы тараптан дагы өнүккөн бир мамлекеттердин арасына кошулат деген ишеничтемин. Бул нерсе ар бир мамлекетте орун алган, ар мамлекетте ар кандай түрдө күчөп жатат жана азайып барат десек болот. Башкача айтканда, бул бир эле коррупция мыйзамга каршы иш болбостон, мамлекетти артка тартуучу жана ошондой эле адамдардын арасында мыйзамсыз нерселердин болуусуна аябай бат алып келе турган нерсе болот. Буну жашыруу жана ошол нерсе менен пайдаланган нерселер мыйзам чегинде жоопко тартылыш керек. Коррупция бул өтө жаман нерселердин бири, өтө жакшылыкка да алып келбейт. Коррупцияны токтотуу боюнча иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Анын ичинде биздин университетте дагы өткөрүлүп жатат. Жана коррупцияны биз токтотсок, өзүбүзгө да жакшы, келечегибизге да жакшы болот деп ишенем. Бул иш-чаралар Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде тартипти камсыз кылуу үчүн заманбап ыкмаларды жана мамилелерди киргизүү менен коррупциянын алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча жигердүү ишти улантууда.